Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Мен ушул бүгүнкү чыгарылышты Ошардык мэринин жаңы келген. Жаңы келип иштеп, абдан иштери дагы бир чети резонанс болуп аткан, бир чети абдан ушундай көңүл жубатарлык дагы болуп аткан кыскалык иштеринин алкагына жүрүп аткан көрүнүштөрдөн бир учурду сиздерге дагы бир чагылдырып коеюн деп атам. Себеп дегенде буга чейин эми абдан көп жактарды кыдырып келди. Жаңы мэр катары өзүнүн болгон билимин, болгон акылын жумшап жаткан учуру. Жакшыны жакшы деш керек, жаман дагы жактары бар, балким азырынча жаман жактарын көрө элекпиз. Эми албетте үйү бузулгандар, же болбосо жери кесилгендер, ушулардын баардыгы мисалы эч качан жакшы дебесе керек деп ойлойм да. Бирок азырынча олуттуу бир мыйзам бузуучулук же болбосо баягы аша чапкандык жерлерин көрө элекпиз азырынча. Эми албетте ар бир талкаланган үйдүн кесилген, бузулган жер участоктун ээлеринин аттары же болбосо баягы армандары аттын башында болсо керек деп ойлойм. Менин жеке пикиримде көп эле жактарга барып келип атат. Ошонун бири ушул Кеңсай массивиндеги жер тилке алган, мындан көп жыл мурда жер тилкелерин алышкан жарандардын суроолору абдан коомчулуктагы бүйүр жараткан, бүйүр кызыткан ушундай бир талкууларды алып келди да. Күндөрдүн бир күндөрүндө Жеңишбек мырза, Ошардын мэри, ошол биздин шаарга, Ош шаарына караштуу Кеңсай массивине же болбосо Кеңсай деген аймакка барды. Барып өзүнүн ушул териштирүү, көзөмөлдөө иштеринин жүрүшүндө кадимкидей эле баягы жанындагы өкүлдөрдүн айтымында дагы тастыкталган маалыматтардын негизинде дагы мен муну бышыктап айта алам. Мына ушунча жерди ээлешиптир, шаарда жер жок, бизге жер керек. Буга чейин калган жер участоктордун ким экендигине карабай кайра мамлекетке кайтарып алабыз деген ачык пикирлерин билдиргенде, бирок ушул сөзү коомчулукта жакшы бир пикир жаратпады. Чынын айткандачы, себеп дегенде билип билбей туруп мындай сөз айтуунун маалымат таратуунда кажети жок болчу. Ошол эле мезгилде ошол урматтуу мэрибизге бул жерлер боюнча мисалы бир далилдүү, жетиштүү маалыматтарды бербей туруп, анан ал жерде мына жанында жүргөндөр деле мынтип айтып атпайбы? Ооба, 2 жыл, 3 жыл закон боюнча, мыйзам боюнча фундамент пайдыбал салбагандардыкын мамлекетке кайтарып алсак болот деп баягындай жанында туруп туруп мыйзамдарды көрсөтүп, кайра алкап-жалкап, жок, бул ошол жалаң баягы бейбечаралардыкы, шаарда жер жоктугуна байланыштуу берилген адамдардыкы, булардын пайдыбалынын салынбагандыгы же болбосо жерине кам көрбөгөндүгү, бул биринчи кезектеги баягы эң керектүү шарттардын жоктугу, суунун жоктугу, светтин жоктугу, ошондуктан бул маселени карап көрүшүбүз керек дегендин ордуна ооба алыш керекпиз, ооба тиги бу деп, анан ошол эле учурда өзүнүн сөзүндө урматтуу Жеңишбек мырза айтып атты. Биз инвестор таап келебиз, Кытай мамлекетинен болобу, Түрк мамлекетинен болобу, жана башка бул жерлерге абдан келишимдүү үйлөрдү салабыз деген оюн билдирдилер. Бирок аз өтпөй эле, саналуу сааттар өткөндөн кийин эле ошол мэриянын атайын расмий өкүлдөрү расмий жаңылыктар менен бөлүшө кетти. Жок, урматтуу жарандар, Ош шаарынын тургундары, силердин участокторго эч ким тийишпейт. Ал кызыл китебиңер өзүңүздөргө гана таандык. Мыйзам боюнча дагы эгерде кимдир бирөө бул силердин мүлкүңөргө көз атса дагы алууга аракеттешсе дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн урматтуу коомчулук, бул жерлериңер өзүңөргө буйрусун деген маалыматты таркатты. Тагыраагы вице-мэр. Эми айта берсе сөз көп. Жакынкы эле күндөрү мэр эми буга чейин абдан шаарды томкорду дегендей, бузду дегендей, сүрдү дегендей, канча жарандарды сыйлады, сыктады, туура кылдуу, туура эмес кылдуу жарандардын ошол арыз армандарын өзүнүн ошол атайын ак үйдө, ошол Оштун ак үйүндө, мэрияга караштуу мекемеде талкууга алып, бетме бет жолугушууларды баштады.
Ошонун биринчиси мен жогоруда айткан Кеңсай массивиндеги жер тиркелери жана анын ээлери боюнча сөз жүрдү, сөз козголду, суроолор берилди, жооптор алынды. Мына ошол маалыматка назарыңыздарды бурайын. Кеңсай эң эртең ушул жака бир барып ошол жакта ошондой. Сида Кеңсай, болду. Кеңсай силер бара бергиле. Кеңсайга силер бара бергиле. Кеңсай Кудай кааласа Кеңсайга. Кеңсайга свет тартабыз, суу тартабыз, канализация тартабыз, баардыгы. Силер наоборот сабырдысыңар, элдер 30 жыл өчүп. Ошо сабыр болуу 15 жыл болду. Салалдан калсак алып коюшу. Албайт ишке. Мен албайт эмес болом. Албайт. Мен түшүндүм, бирок эч нерсе албайт. Бизде чейин суудагы барат, канализацияга свет тартабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул жогорудагы маалыматты алгандан кийин жарандарыбыздын өтө баягы түшүнө келип аткан ошол эле Жеңишбек мырзанын жасаган снос саясаты же болбосо снос курулуштарды мыйзамсыз кызыл чектен чыгып кеткен объектилерди ким экендигине карабай, бай кедейби, ачка токпу экендигине карабай туруп, мыйзам баарыбызга бирдей деген ураандын негизинде бузулуп аткандыгы, сөйдүрүп аткандыгы жалпыга маалым. Бул өтө резонанс болуп кетти. Бул жада калса биздин Кыргызстан деген мамлекетибизде эмес, бул маалыматтар бүтүндөй ушул коңшу мамлекеттерге чейин тарады. Мэрдин кандай иштегендиги, мэр деген эмне жумуштарды жасаш керек, мэр деген кантип иштеш керектигин көрсөттү да, чынын айтканда. Аны макташтын, жакташтын кереги жок, бул факт. Эми ошол жерлердин кожоюндары, үйлөрү түртүрүлгөн турак жайлардын ээлери келишип, мына ошол учурда дагы мэриянын атайын жыйындар залына кирип, же болбосо ошол мэриянын жарандарды кабыл алуу канасына кирип, мэр менен түзмө-түз жолугуштур. Жолугушууда мэр ачык эле айтты, ким экендигине карабай, кантсеңер дагы ыйлайсыңарбы, сыктайсыңарбы, баары бир мыйзам баарыбызга бирдей болгондуктан ушул кызыл чектен ашкан үй болобу, ал бир кабаттуубу, ал ажатканабы же ал көп кабаттуубу, анысына карабайбыз, баары мыйзамга бирдей алынат, бузулат, ордуна мамлекеттик, муниципалдык жерлерге көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жол салуу, тротуар салуу сыяктуу өнөктүк жүрөт деп ачык эле жооп берди. Бирок ошол эле учурда жарандардын өздөрүнүн айтымына караганда, ошол мисалы 5 метр же 5,5 метр сноско же бузууга туура келген аймактардан дагы ашык бузулуп кеткен жерлер боюнча дагы бир суроолор берилди. Андан сырткары чет жерде иштеп, тишинин кирин соруп, бала бакырасына дагы жакшы карабай иштеп, ак эмгек менен таап келип, анан үй салган үйлөрүбүз бузулуп кетти. Буга кенемде төлөнөбү, компенсация маселеси кандай каралат деген да суроолорду берди, кабыргасынан койду. Бул маселеге дагы урматтуу мэр Жеңишбек Токтурбаев, албетте ар бир бузулган курулуштун жообу болот, ошого жараша укуктарыңар корголот деп жооп берди. Демек, компенсация маселеси жана башка ушуга окшогон мамлекетте эле мисалы ажыдар эмес, мамлекетте эле бир кандай бир айттырбай келип эле, мисалы тактабай келип туруп эле бузуп салчу бир барекет эмес. Кыскасы, ушул маселенин айланасында жарандар менен мэрдин ортосунда түзмө-түз суроолор берилип, жооптор алынды. Ошого маалыматыңыздарды бурайын. Сизге рахмат, шаарбоңдоп атасыз. Бирок ошол эле учурда шаарбоңдоп атканда биз макулдап 4 метр, 5 метр жылып бердик жолго. Жол таштап бердик, өзүбүздүн границадан, сыжын ичинен жол таштап бердик. Ого карабайлы марттын 18-inde 19-да дагы арыз жаздык да. Прокуратурага жаздык, прокуратурага дагы объяснение берип бердик, бизде баары каттап турат, берилген каттар. Ошого УМСке кирсек, азыр эч ким чече албайт экен. Бул бир гана сиздин тапшырмаңыз. Түшүндүм. Так, УМС. 4 метр артка сызган бул. Ооба. Жазылып, андан кийин Фейсбукта не бул элден насыл өкүлдөр ушул магазин отуруп. Анан буларга биздин магазин. Так, түшүндүм. Эмне кылыш керек эми азырда жерде? Муну бузбоо негизи күзүн жеринде отурат да. Күзүн жеринде отурабыз биз. Так, Кысылжын. Элдер айтты да, эгер эле силерди ошентип жазып кыйнап аткан болсо, снос деп кыйнап аткан болсо, барып мэрия менен келишим түзүп,
Жоқ дегенде мамлекетке же элге иштей турган болгула деди да элчи. Ошого сизден суранабыз. Чечим сизде экен. Же мамлекет менен келишип. Мамлекет бирок мыйзамда болбойт. Толкун өзүн Жок, бузун жерлердин баарын алабыз бизчи. Биз Бузун жерлердин баарын алабыз. Өткөндө айтпадык беле. Бузун жерлердин баарын. мамлекетке иштешиз. О жерде мынау жеке ишкерлердин эге күйбөш керек. Сиз канча төлөсүз аренда? Аптека. Biz 5000 lira ayına 60 bin төлөбүз жылына. Жылына 60 миң. Копейки да. Аз. Бул эл менен чечилген да. Мен да ошондой. 60 bin. Sizce? Ошол отряда бар ошондой келишти. 2 жылдын немесин уже төлөп койдук 120 миңчи. Ошол жерге иштетели деп жазда иш баштайлы деп. Ал жерде мен айтып кетейинчи, ал жерде мисалы үчүн биз канешка болгон үчүн Отуруп сүйлөбүз. Мен билем, өтө жакшы. Өтө машина комгул жердечи. Же балдарыбызды жыгытылбайбыз бизге. Мисалы үчүн азыр айылдарда деле көчөнүн башында аптека, магазин деген бар да бүкөндө. 4 метр жылда толгунаштар. 5,5 метр. Апта 5 метр жылган. Азыр бизге расширение эртең мынаякты бүткөндөн кийин ошого өзгө жакка өтөбүз, дальше кетебиз. Эртең жол түшкөндө мешел этпейби? Азыр балдарга макул деп койсок, азыр жол болот, тротуар болот, зеленый зона болот, архитектор. Кийин эртең дагы эметип жүргөнбүз. Буларга азыр макул деп койсок. Бул жер мындай болгон десеңиз, биз ал жерге биринчи бизге барып туруп ошол жерге 4,5 метрлик жазып кеткен. Анда Сноста. Таскамени. Ооба. Biz ошону жылдык жылгандан кийин мап келди дагы ижин облик кылып бериңиздер деди. Мен да ижин облик кылдык ал жердечи. Ижин облик бүткөндөн кийин архитектурадан бир эле киши айтты ошондо бутуна кимна респект дегенди постоянно ушул айтты снос деп. А эмне деген снос барсың десе мэрдин поручениеси бар. Башка эч нерсе айтпайт да. Анан бизге разницасы жок. Сиздер менен иштейбизби? Биз иши өздүн демебиз алып барышыбыз керек. Ошого эле жардам бериңиз да. Бул акта белки оштон жылдырдык 8 метр граница знакыга. Ошол границадан келе турган болсо баардыгын алыш керек. Ой, азыр нарыкка биракка жылдыбы? Же орто эле түз кетип атабы? Ал расширение болот, до конца расширение болот. Эртең булардын облигин бүтүрүп коюп, эртең булар да ыйлап келбеш керек. Эгер ыйлап келсеңиздер өзүңөр төлөйсүңөр. Анда мындай кылайлы туугандар, жеринен барып комиссионду көрөйлүк. Мен буларды алып барайын, качан барабыз? Архитектор и жанагы мелисти да кошуп алгыла. Жолдучу, чтобы балдар кийин неме болуп, таарынып капа болуп жүрбөсүн. Бир жол чечип точка коюп коелу. Остаться им или не остаться? Остаться болсо пусть остаются, облим оңдоп, договор түзүп акчасын төлөп иштеше берсин. Жыла турган болсо ачыгын айтып коюш керек, жыласыңар деп. Качан барабыз? Чечип берсеңиздер. Жыйындан кийинби? Давай айтанда саат 4-кө даярдангыла. Анан урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жогоруда маселе уккандан кийин дагы бир маселе көтөрүлдү. Бул маселе абдан көп мэрлер учурунда көтөрүлгөндө Оштун айлана тегерегин айланып өткөн чоң суу каналдар бар Ошто. Ошол чоң суу каналдарынын айланасы эч качан тосулган эмес. Албетте баягыдай эле жеке менчик ээлери ар кандай кылып көктөндүргөн, бири бак тиккен, бири башка тиккен, бирок ал баягы шахматтык түрдө ар кимиси өзүнүн шартына жараша көктөндүрүп, өнүктүрүп алышкан. Бирок ал жерде эң кооптуу маселе бул жаш балдардын өзгөчө жай мезгилдеринде, ысык күндөрдө, аптаптарда сууга түшкөн учурларындагы катталган өлүмдөр, бейачал өлүмдөр, сууга түшүп кеткен учурлар, ал жердин эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Чын айтканда, ошол каналдар жайгашкан аймактагы аймактык башкармалыктардагы өкүлдөрү бул көрүнүшкө эч качан буга чейин жоопкер болгон эмес да. Себеп дегенде ошол аймактардын коопсуздугун, бүтүндүгүн, ынтымактыгын жана башка окшогон социалдык маселелерин ошол аймакты башкарган төбөлдөрдүн милдети болуш керек эле. Эми албетте көп проектлер, долбоорлор да бул жаатта жүргөн. Ошол каналдардын жээктерин тосуу жана баягы өнүктүрүү боюнчачы. Бир дагы мэр учурунда ишке ашкан маселе. Азыр ошол Ош шаарындагы аймактык башкармалыктардын тургундары келип, ушул маселени кабыргасынан коюшту. Жакында эле жай келет, сууга түшүү башталат, бассейндер ишке кирет дегендей. Анан
акчасы жок, эми кымбат бассейндерге бара албагандар айла жок ушул каналдарга барып сүзүшөт. Жаш балдар, мектеп окуучулары ал гана эмес, чоңдор дагы сүзүшөт. Ошол жерде эс алышат. Ошол учурдагы кооптуулук боюнча абдан чоң маселе козутулду. Бул боюнча дагы суроолорго конкреттүү жооптор берилди. Назар салыңыздар. Biz эми өзүбүздүн ошо мына 35 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз кыршабызды кылып, подвалыбызды кылып жүрөбүз. Биздин топ Таптамдан баштап Ош районуна чейин эң чоң үй 80 квартира алып, 513 адам жашайт, 300ге жакын бала бар. Биз каналга өтө жакынбыз. Өтө жакын болгондуктан ошол каналга агып өлгөндө биздин үйдөн эле, мисалы мен өзүм бир тууганын баласы агып өлдү. Багы ыйлай берип азыр ненормальный бала менен калды. Мындай ситуациялар ар бир домдо бар. Кыскасы коопсуздук. Биздин ошол жерди бетондогонбуз. Мисалы лично биз 50 метр жерди бетондогонбуз. Четине гараждарды койгонбуз. Решетка менен тосконбуз. Азыр баары ошол жер сыносулуп атат. Ошо коопсуздук боюнча чуп этип эле топтун аркасынан балдар түшүп кетет. Өтө жакын, мындай кысыктабыз бизчи. Так, толкунуп Анан ошол балдардын өмүрү коопсуздук боюнча кандай түшүндүм азыр. Так. Ошол маселени да карап берсеңиз. Жок, мен мына гараждардын баарын алгыла дегенмин. Алабыз. Гараждарды алып турганда бир тоскола болду, эч кандай каршылык жок силерге. Эмне каршылык бар? Жок, ошо каршылык кылып атышпайбы, мен көрүп атам да. Жок, ким каршылык кылды? Барып атат, Мүбарак Ханди деген Мүбарак. Мен айттым, мыналардын баарын гараждарын алып койгула, бул 70-жылдагы гараждар баары местан ээлеп жатат. Баары чирип кетти гараждар. Арты калсынбы же артын кандай? Жок, ошол жанагы сөзүңүздү көрүп койдум. Жанагы үстүдө бул период болуп туруп, мындан дөңжө болуп туруп, доңдун асты. Бир канча метр дейди, анан ошол дөңгүнүн үстүндө сизип калгандагы аркасы жамай канал бар. Ошолор гана алып турса бизге коопсуздук жакшы болот эле да, жекшебек. Бер жактарын алып койсоңуз болот эле. аларда жанагы абрак Мен ошону айтайын деп атам. Мисалы, Песколок менен Завал. Жок, Песколок. буларды мана эме. Биз өзүбүзчө 50 метр жерди бетондогонбуз. Жердечи. Гаражды алдар. Песколок менен единый вид кылып, өздөрү гаражды. Өзүбүз тазалайбыз. Ушуну эметип койсок болбойбу? Мындай забор кылып, мен өткөндө барып көргөм, ошо бардак экен, чирип кетти. Ошо айттым эле, каралбай кеткен. Ошону алып туруп эле мен жардам берейин мэриядан. Ушуну жакшылыкка кылып, фундамент куюп туруп, пескоблок тосуп койбойлубу? Өзүңөр да приятный. Пескоблок болсо жакшына болот, же дарыядан шамал кетип турса какой-то бир решетка. Жок, эмне кыласаң, балдар да түшүп кетет. Эметип эле мен жардам берейин, 50 акча чогултула. Бизден мапким аерде эме, а? Кумурду. Сенби? Ооба. Санактар. Равшан. Ушул жерде айтуудам, ким өткөндө барганда көргөнбүз го. Буларга дагы жаздым мен. Билем, ой эже, мен буларга мен айттым алдым. Мындай кылбайлыкпы? Эже, мындай кыла, сиз кайдан кылгыдарма, жигиттер да бар экен, баары белүү жигиттер экен. Мен жарым акчасын берейин. 80 квартира 500 акчадан айыл. Канча казык кетет? Эсептеп чыккылачы, мен бир жардам берейин эжелергечи. Мен жардам берейин силер. Жардам болсунчу. Ооба, мен өзүм жардам берейин ушул жергечи. Болду. Биз о канча жылдан бери өзүбүз 30 жылдан бери өзүбүз. Болду. Качырып кеттик. Айтылып коюшпу. 553 14 84 94. Эми урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир нерсе. Буга чейин Шибегде программасы аркылуу бир теманы тарттым эле. Ушул Ош шаарына караштуу Туран аймактык башкармалыгында негизи башаламан объекттер абдан көп болгон да. Ошол объекттер боюнча дагы барып тартканбыз, жерине барып сүрүштүргөнбүз. Ошондо энелер менен Сулаймановтар деп аталган жарандардын ортосундагы талаштуу жер боюнча сөз болгон эле. Демек, бул Туран районунун, Туран кичи районунун бир четиндеги жерлерди ушул базар куруу максатында, убагында кимдир аркылуу менчиктештирип, кыскасы документтештирген жайы бар эле. Мына ошол жарандардын, эми ал жарандар абдан көп жактарга кайрылышкан эле. Анан ушул мэрге ишеничтүү түрдө барышып, энелер суроо салышып, анын да конкреттүү жоопторун алышты. Мына ушул маселеге дагы баап салып койсоңуздар, ошол Сулаймановтар дегендердин аталары, энелери жок болсо керек, мен балдары катышкандагы жагдайлар бар. Ошо балдары дагы кандай жооп берди, ошо балдарына карата арыздаган энелерге мэр мырза кандай жооп берди, ошону дагы сиздерге таратып коюуну туура көрдүм.
Oturganlar bilet. Ооба. O boldu. Bundan keyin biz o şeyde 21. yıldan beri sotlaşıp keçeginde meriyaga sizlerge al 27-80'de aldır verdik. Hiç kim kılbayt eken komissiya kabul kılmaptır. Булардын территориясы полностью Сулаймат акционердин обществосу мамлекетке кайтты деп атат. Буларча. Sen bilesің ақпарат бар. Билем, билем. Sen o жерде отурдуң сен жакшы иштейсиң. Адамдар Все мен барам. Ошол жерде бескозный болуп жатат да каралбай. Же өздөрү иштеп кече рейд болгон кичинекей тунуке менен тостурдук. Мына эжелердин бир 5-6 чек алгандан кийин буларды выселение кылып эметип алып турат сотко берипчи. Ошону деп документтерди тактап туруп, кадастр менен архитектор менен тактап, ошону сотко бериш керек.